Негизи эле мен үй бүлөм бир күтүлгүс сыноо келди. Сиз бирөөдөн уктуңуз окшойт. Мен сынган жокмун, бирок жолдошум сынып калды. Бул эмнеге, бул артист, бул жөнөкөй адам кандай, бул эмне, бул кантип баткен менен чүй плюс болот. Ошондон улам анан бут тосуулар башталды да. Мен жөнүндө кино тартылсам, эмне кылмак дегенде кино тартылса көп адам соттолуп кетмек. Ой, кандай суроолорду берип атасың? Мен билем, что эртеңки душманың бүгүн дос болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү досуң эртең душман болуп калышы мүмкүн. Это мен 100% билем да. Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда мен Мирлан Муратов болмокчумун. Бизде күндөгүдөй, адаттагыдай бизде конокто сонун жылдызыбыз бар. Бүгүнкү эфир мен ойлойм бир өзгөчө болот деген чоң үмүттөмүн. Бүгүнкү көрсөтүүнү алып баруучусу мен Мирлан Муратов болом жана ошондой эле биздин коногубуз учурда маданияттын мыкты кызматкери, шоу бизнесте ырчы, жылдыз, актриса бизде Асема Айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Мирлан, кандайсыз? Шүгүр, өзүңүз? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен дагы. Өтө сонун. Өзгөрүүлөрдү көрүп алып абдан кубанып атам. Сонун. Асема Айым, эфирден сырткары мен сизди чынын айтканда жеңе деп кайрылам. Бирок тилекке каршы эфирден Бир да жолу Асема Айым деген жоксуз. Эфирден эми талабы боюнча мен Асема Айым деп кайрылганга мажбурмун. Албетте. Алдын ала кечирим сурайм сизден. Бизде бүгүн суроолор өтө көп. Канча сааттык суроо? Өтө көп. Эфир бүткөн соң сиз мүмкүн болсо мынау жерин кыркып салчы деп айтпайсыз. Макул. Макулсузбу? Макул. Анда эмесе урматтуу теле-көрүүчүлөр, мен мүмкүн болушунча эксклюзивдүү суроолорду бергенге мен аракет жасайын. Албетте, Асема Айым башка жака барып, башка подкасттардан катышып, башка подкасттардан берилбеген суроолорду албетте бүгүнкү биздин ырчыбыз, жылдызыбыз, актриса Асема Айымдан жооп күтөлү. Макулсузбу? Макул. Асема Айым азыр ким? Асема Айым азыр эне, үй бүлөлүү айым. Шоу бизнесте өзүнүн орду бар, сыйы бар, урматы бар. Бактылуу айым. Бактылуу айым. Асема Айым, келиңиз, бир артка бир кылчайып карап көрбөйлүбү? Келиңиз. Боз салкын. Боз салкындагы Асема менен азыркы Асеманын айырмасы барбы? Албетте бар, Мирлан. Албетте. 18 жаш деген жөн жаш эмес. Оттой кылычтын этмеле бир курч, шайыр шайдоот, бир укмуш, бир энергияга бай, бардык нерсени мындай бир жөнгө алып кете турган бир мезгил экен. Ал эми азыр Асема башка? Азыр ким? Азыр көптөгөн сыноолордон өтүп, көптөгөн адамдардын жүзүн көрүп, акыры адашпасам Аскат байке айткандай кашкырдын көзүндөй болуп, адамдарды ксерокстан өткөзүп туруп анан кийин мамиле курган адам болуп калдык. Ушул жашка чейин Асема Айым сынды беле? Сынбаптыр. Себеп? Асема Айым сынса көрүнмөк го дейм, билинмек го дейм. Билинмек. Мүмкүн жашынып сынгандыр. Жок, сынган эмес. Суроо берсеңиз болот. Жолдошуңузчу? Жолдошум сынганбы? Сындыбы? Жолдошум сынды. Сындыбы? Кандай оор күн болду? Жолдошума негизи эле мен үй бүлөм бир күтүлгүс сыноо келди. Аллахтын сыноосу.
Аллахтын сыноосу деп айта албайм го, бирок Аллахым бешенесине жазган нерсе да булчу. Каралоо иретинде жолдошум ошо камалып кетип анан кайра чыкты. Бирок аз убакытта эле. Аз убакытта чыкты. Сиз үчүн 100 жылдык болуп көрүндү. Мен албетте мен үчүн. Чын? Мен үчүн бир да күн болгон жок да, мен үчүн 3 ай болуп кетти. Канча күнгө тете болду 3 ай? Мен уктаган жокмун. Уктаган жок. Сразу эле айтайын, мен уктаган жокмун. Мен кыйналдым. Ак жол мырзасыз жашоо барбы экен сизге? Жок. Жокпу? Жок экен, аны сиз бирөөдөн уктуңуз окшойт. Жок, эмнеге? Тос сүйлөгөндө, биз ошо столдун үстүндө тос сүйлөп отурганда, мен ушул сөздү айткам. Эмне деп? Эгер ушул нерсе болбосо, мен үй бүлөдө мисалы жокчулукту түшүнбөй калмак экем да. Кандай күн болбосун, мен жолдошум кандай адам болбосун, менин жанымда жөлөк таяк болуп турганы эле өзү керемет экен да, көрсөчү. Жолдошум мен үчүн дем экен да. Мен ошо жолдошум менен дем алат экенмин да, көрсөчү. Анан мен сынган жокмун, бирок жолдошум сынып калды. Капа болуп калды да. Өтө. Ооба. Бирок эмгеги чоң болду эле кыргыз эли үчүн. Эмгеги чоң болду, элдер тааныйт экен. Байкуш жооз киши болчу. Аброю бар экен, сыйы бар экен, орду бар экен. Ошонун урматына эл колдоп кетти. Өзүбүздүн тааныштарыбыз, негизи эле азыр жашоо социалдык жашоо болуп калбадыбы? Ошол тараптан көп адам тааныганда тааныбаганы дагы колдоп кетти. Анан биз эмнени жашырабыз? Жашыра турган эчтекебиз жок. Ооба, чындык. Жөнөкөй эле карапайым эле адамбыз. Анан билбейм. Аны эл чечет да. Ким кандай экенибизди, каяктан келгенибизди, эмне кылып атканыбызды. Ошон үчүн мен суудай тунук таптаза ачыкмын, өзүң билгендей. Башка элдер дагы сизге өзүңүз жашагандай ойдо жашап жатат деп ойлойсузбу? Жок. Неге? Мен көп учурда угам үй бүлөлөр бактысыз экен. Көп учурда угам, ошого карабастан жашап келишет экен угам. Сый урмат жок экен угам. Бирге жашап туруп бөлөк адамдар болгонун угам. Көп эле нерселерди угам. Мен баягы мен өзү негативден качкан адаммын да, анан бирок кыргыз элим кыйналып эле жашап келатат, карапайым эле. Кыйынчылык менен эле келди. Ооба. Бул жашоодо кимди көп сагынат экенсиз? Бул жашоодо кимди көбүрөөк сагынат бекем? Ой, кандай суроолорду берип атасың? Билбейт экен, мындай ойлосом, балдарымды сагынам. Өтө көп. Өтө көппү? Эмнеге антип айтып атасыз? Билбейм, өтө көп. Эмнеге антип айтып атасыз? Айтыңызчы. Кимди сагынам? Жаштыгымды сагынам, балалыгымды сагынам. Мага жакшылык кылган адамдарды сагынам. Өтүп кеткен адамдарды сагынам. Ушул жашка чейин Асема айым кайсы күндү дагы кайра жашаганды каалайт элеңиз? Түшүнүктүү болдубу суроо? Атам кичинекей кезинде үйдө көп отурчу эмес да. Анан Казакстанда иштечү да. Анан ошондо көптөн көп сапар улап, баягы алыстан келет экен билбей эле мен ошо атам тосуп алды да эшиктенчи. Анан тосуп алып эле атам колума саат, кожаный мындай саат берди да. Ошол күндө артка кайтат элем. Эгер ошол күндү мүмкүн болсо ошол күндү кайра бир жашайт элеңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин эксклюзивдүү суроолорубуз буюрса сонун келатат. Бизден алыстабай туруңуздар. Бизде маданияттын мыкты кызматкери Асема айым түз эфирде. Асема айым,
Бир суроо берейин сизге. Аллах таалам сизге 3 күндүк өмүрүң калды деп айтса, мөрзөңүздүн үстүгө эмне деп жазмак элеңиз? 3 күндөн кийин каза болосуң. Ай, да Кудай сактасын. Албетте Кудай сактасын дейсиз, бирок мөрзөңүздүн үстүгө эмне деп жазмаксыз? Ойлондура турган суроо экен. Бул шашпай жооп бере турган суроо окшойт. Оор суроо экен. Оор суроо экен. Анткени бул жашообуз биздики жалган жашоо болуп атпайбы? Туп-туура. Жалган жашоо болуп атат да. Элестетип көрүңүзчү, 3 күн өмүрүм калды дегенде мен мөрзөмдүн үстүнө кыргыз элим үчүн бирдемкени жазып коеюнчу деген сөз да. Эми албетте кыргыз экенибизди унутпаш керекпиз деп айтмакмын. Бирок мындай да алып көрсөк болот да, азыркы учурда каза боло турган адамдар өзүнө да ишенесизби ушуга? Көрүстөрүнү сатып алып дайындап коюшат экен. Алдын ала даярдап Туурабы? коюшат. Мен угуп алып, мен да таң калгам. Даярдап коюшат экен. Ошол жака алып барып көмөстөр деп даярдап коюшат экен. Эми бир гана Алла билет да. Ал күн качан келет, эмне болуп келет, эмнеси болуп, кандай болуп келген чакта дагы кадыр баркыбыз кетпей, жакшынакай абийирибиз менен кеткенибиз жакшы Деп коймоксуз. деп айтмак эмесмин, бирок ошентип кеткенибиз жакшы да. Анан эмне деп жазып кетмекмин, мен билбейм. Болгону билем, что бул жашоо жалган жашоо экен. Анткени ушул жашка келип, мен ушул чечимге келдим да. Бул жашоо жалган жашоо экен. Элдерде эки жүздүүлүк көп бекен же аз бекен? Ар бир адам маска менен жүрөт. Эмнеге? Ар бир адам маскасы бар. Ошондой. Мен кандай болсом, мисалы мени кабыл албайт да. Акжол мырза, Акжол мырза түрмөгө түшкөндө, сөзүңүзгө аралчы, түрмөгө түшкөндө элдин ким экени көзүңүзгө байкалдыбы же байкалган жокпу? Ооба, байкалды. Эмнеси менен? Биз эмнегедир бул жашоодо чындыкты сүйлөгөндөн коркот экенбиз да. Чындыкты сүйлөгөндөн коркот экенбиз. Мага бардык эшик жабылды. Бардык эшик жабылды. Жабылган эшиктин үчөө кайсы эшиктер? Үчөө. Көп эмес, үчөө. Биздин тааныштар. Ким? Үчөө. Экени айтпай эле коеюн. Макул, бирөө. Капа болуп калат да. Жок. Андан кийин Сиз чындык деп айттыңыз го. А? Чындык жок экен деп айттыңыз го. чындык жок. Бирөөсү ким? Айтпай эле коеюн. Бирөөсү. Сиз капа болдуңуз да. Капа болдум. Жүрөккө алдыңыз да. Мындай да. Жок, жүрөккө алдыңыз да сиз. Мындай да, медалдын эки тарабы бар. Ооба, туура. Медалдын эки тарабы Кубиктин бар. да 4 тарабы бар. Болуп туруңуз. Жүрөккө алдыңыз да ким экенин. Ооба. Туурабы? Бирок жүрөгүңүздө бар да. Чынбы? Ошон үчүн Эмнеге ал адам кубанып жүрүш керек? Эмнеге сиз жүрөгүңүзгө алып унчукпай жүрүшүңүз керек, ал адам тарынат деп? Ал адам сизди тарынтып бүттү го. жок, бул жашка келип мен көп нерсени түшүнүп атам да. Мгм. Адамга тарынган менен мен мисалы учурашса, жакшы мамиле кылса, күлүп койсо мен ары карап тура албайм да. Жүрө берем. Бирок мен ал адам менин жүрөгүмдө оруну жок да. Мустап калат да. Мустап калды. Анан мен жандарында болбойм. Болду. Мен жандарында болбойм, болду. Мүмкүн ал адам сизге муктаж болбой калган кезде эмне болосуз Муктаж болот. деп ойлойсуз? Мен ойлобойм. Жашоо ошондой болот экен да. Мүмкүн ага чейин да сиз Не бирөөгө болот экен да? жок, мүмкүн ага чейин сиз да бирөөгө ушундай кылып көрдүңүз беле? Эртеңки күн эмне болот экенин билбейбиз да. Ордубуз да алмашып калат экенин да билбейбиз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мен бул жашоодо көп нерсени көрдүм, билдим. Адам оңой эле алмашат экен, оңой эле орунубуз алмашып калыш мүмкүн экен. Ошон үчүн кандай күн болбосун адам деген адам бойдон калыш керек. Бирок күнөө аларда гана эмес, Мирлан. Негизи эле бүткүл кыргыз элим чындыкты сүйлөгөндөн коркот экен. Коркот экен. Коркот экен.
Анткени мен өзүм үй бүлөм. Мгм. Мени кармап турушту да. Баары кармап турушту. Мени тааныган адам баары кармап турушту. Өлтүрүп кетет, антип кетет, мынтип кетет. Кой, урушканга чейин кандай нерселер гана болгон жок. Мени эми сабаганга чейин мени кармашты да. Кой дегенде коюп кал депчи. Эч кимди уккан жокмун. Бул менин жашоом. Мен ушул кезде жанагы адам өзүн өрттөгөнгө чейин барышып атпайбы? Ооба. Мен ошолордун абалын сездим. Денем менен сездим. Мгм. Мен ошолордун абалын сөөгүм менен сездим. Ишенесизби, Мирлан? Мен до конца барам дедим. Мгм. Мени эч ким токтото албайт, до конца барам дедим. Мгм. Ушунчалык намысыма тийилди, ушунчалык кармаган жердеги адамдардын сөзү дагы намысыма тийди. Эми мындай айтканда, биздин кыргыз эл ошо чындыкты айткандан коркушат экен. Анткени баары бир бул жашоодо акча чечет экен, тааныш билиш чечет экен, мансап, адамдын баягы абройлугу, акчасы бар, бирок көкмө болсо да ошону Сөзү сөз. ошонун сөзү сөз, ошону колдоп, анан ал ага жакпаган адамды кемсинтип, жок кылып, акыры ушундай экен да жашообуз. Оозу кыйшык болсо дагы. Эмнеге мындай экенин билбейм, бирок мен ошону менен көп элге жаман көрүнөм да. Чындыкты айтканга аракет Сизди кылам. ким жаман көрөт? Ну, мен чындык кимге жагат чындыкты сүйлөгөндө? Жок. Мындай меники да бир оролуп, кагазга оролуп кетпейт да. Меники төзмө, сен койчу, сен алдап атасың деп элечи. Эми өзүңүз билесиз да, Мирлан. Сизди биз жакшы көрөбүз. Сизди эч ким жаман көрүп, же болбосо Акжол мырзанын бирөө жаман көрбөйт. Бирок Жаман көрөт Мирлан. ким? Интервьюну бергенди билбейт дешет көбү. Эмнеге? Ну, айтып атпайбы? Жок, сиз интервью бергенде мындай да, Асемайым, сиз ичиңиздеги жок, сиз ичиңизде болгон нерсени айтуу максатында сиз интервьюга чакырабыз. Чынын айтканда да, сиз Бирок көбү жасалмалуу. ооба, мен сизге айттым го, сиз азыр Көбү сулуу чымчык болот. ооба, эфир башталганда мен сизге айттым го, мен жети таңыңызды сурайм, мен альбомубуз качан чыгат, анан мунуларды ырдайсызбы деп мен ал жөнүндө чакырбайм сизди. Сиздин ички тамырыңызда эмнелер болуп атат, ошону билүү максатында биз эфирге чакырабыз да. Өтүп атабы? Өтүп атат. Акжол мырзаны эми эмне деп совет берип атасыз себеп дегенде, артындагы эң көтөрө турган баягы аял адам деп коет го, негизи эркек адамды көтөрө турганчы, эмне деп айткан атасыз эми? Эмне деп советтешип атасыз? Мисалы эми сиздин ой максатыңыз. Мүмкүн жок болду, эми бул сферага кирбе. Жок, биринчиден биз ал жолу экөөбүз баягы күйөө жолдоштон сырткары биз бирибизге эң эле жакын адамдарданбыз да, доспуз да. Биз мисалы мен ага чектебейм. Анын каалоосу бар, анын өзүнүн кыялы бар, анын мүнөзү бар. Мага жаккан сапаты бар, мага жакпаган сапаттары бар. Биз ар бир адам бир уникалдуубуз да, баарыбызданчы. Идеалдуу эмеспиз. Анан эгер сен тил табышып кетсең, сен адамсың. Анан тил табышпасаң, анда жашабай эле коюш керек да. Анан плюстары көп жерде сен кичине башың ийип коюшуң керек да. Мен эчтеке деп айта албайм Акжолго. Акжол өзү чечим чыгарат. Чоң эле киши. Мен үйрөтө тургандай деле мен ал кичинекей жаш бала эмес. Сизден бирдемке сурайынбы? Алгач турмушка чыкканда кандай сөздөрдү уккан элеңиз? Баткенге турмушка чыкты дегенде. Аны эмне кыласың? Бир суроо да, ушул кандай ойлор болгон? Кандай туугандардан эмне деп айтышкан? Келиңиз моундан баштайын. Баткен эли өзү ушунчалык добрый, ушунчалык пейлигенен, ушунчалык бири-бирин колдогон, намыстуу, беришен, акылдуу эл экен да.
өзүңүз билесиз да, сизге жагып атат да майдай. Жок жок, негизи угуп атам да. Бирок ошондой эл экен да. Анан албетте чүй менен баткен кантип биригет деген тема турду да. Бул кандайынан биригет, эмнеге биригет, бул эмнеге, бул артист, бул жөнөкөй адам кандай, бул эмне, бул кантип баткен менен чүй плюс болот деп мындай көп болду. Бир гана баткен чүйдө эмес, негизи эле көргөн, билген, жолуккан адамдын бардыгы айтып атты да. Анан эми мен кантип түшүндүрөм? Адам өзү түшүнүгү жок болсо мен эмнеге түшүндүрөм? Мирлан, өзүң деле ойлоп. Бирок сиз далилдеп койдуңуз. Мен эмнеге түшүндүрөм? Мен мындаймын, ал тигиндей. Я не обязана. Туурабы? Мен тандоом, ал анын тандоосу. Болду. Сөз болбошу керек. Бирок мен аябай сөзгө жыгылдым да. Көп сөз болду. Ошол свадьба күнү деле сөзгө жыгылдым. Настроением бузган туугандарым да болду. Эми акыры кандай болгон күнү дагы биз жеңдик. Кандай күнү болгондо дагы ойлору алмашты көп адамдын. Мени кандай экенимди билип туруп ошол бойдон кабыл алышты, мисалычы. Мени эч качан монтип сыгып кысым кылган күн болгон эмес. Анткени билет, балага кандай тарбия берет экенмин, балага көңүлүмдү кандай берет экенмин, баланы штап коюп кетпейм мен эч качан. Баланын бутуна тургузам мен. Бала деген мен үчүн маңыздуу, бул менин келечегим. Улгайганда Кудайым буйруса ошо опур чопур болуп чайпай ичкен үй бүлөм болуш керек мен. Ушунчалык бир чоң бир мындай чоң үй бүлө болуш керек да. Анан ошон үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн максатыбыз бар. Ошо мен үчүн үй бүлө маанилүү. Мен үй бүлөмө сөз тийгизбейм. Ошол. Асема айым кайненесиге окшошпу, окшош эмеспи? Окшош. Окшош. Эмне жагы, кайсы жагыңыз? Бизде мен Баткенге барганда мени айтышат, кайненесинин эле өзү дейт. Ушунчайт. Апама деле айтат экен ошентип. Сиз дагы Асемадай артист турбайсызбы депчи. Баягы эми сырткы кебетесин айтат да. Апам өзү сулуу, чырайлуу аял да. Мындай сырткы кебетеси ошо маданияттын адамындай көрүнөт да. Эми өмүр бою ушул акимиятта иштеп жүргөн адамдар билим жагынан кыргыз тилчи, мисалы эми андай адам албетте өзүнүн алып жүрүүсү ошондой бир статус менен, ошондой бир маданияттуулугу менен көрүнөт окшойт да. Анан ошон үчүн бизди окшоштурушат. Кайненеңиз көп сүйлөбөйт. Ким айтты? Может быть, родной адамдарына көп сүйлөйт. Кайненеңиз, сиздин кайненеңиз менин эжем болот. Ооба. Сизге сүйлөбөйбү? Менин эжекейим болот. Менин эжем болот. Мугалимиңиз болот. Мугалим болгон. Кайнатаңыз да менин мугалимим болгон. Өтө сонун үй бүлөнүн келини болосуз. Өтө сонун өлгүлүү үй бүлөнүн келини болосуз. Мен өтө. Чынын айтканда мен ал үй бүлөнү чынын айтканда мен эжем болот, эжекейим да болот да. Бирок сиздин кайсы жериңиз окшошту деген суроо. Себеп өтө сонун адам деп айтсам болот да. Сиз мисалы мен кайненеме үйдүн ичинде боло турган характерим окшош деген сыяктуучу, же болбосо мен тамакты сонун кылам, кайненеме окшошмун деген сыяктуу. Эми бирок ал өтө сабырдуу болчу, билесизби? Сабырдуу да өтө. Билем. Мирлан мырза, характер деген сиздин оюңузча бул баягы кыялды айтып атасыз да, адамдын мүнөзүнө. Менин оюмча характер деген турпаты. Ошол күнүмдүк жасаган жакшы иштери ошол адамды бир жана эмне деп мындай эмне деп коет эле, ошол адамды кумир туткан идеалдуулукту мен ошо характер деп билем да.
Анан экөөңүздүн ортоңузда бир кызыктуу окуя Биздин- болгон экен да. биздин ушундай бир ишмердүүлүгүбүз, биздин бир мындай бир тайманбас кылган ишибиз менен физикалык тараптан биз окшошпуз, Мирлан. Оозуңуз канбай, өтө сонун, өтө жакшы. Ортоңузда бир кызыктуу окуя болгон экен. Кандай окуя? Ошол эмне окуя? Кандай кызыктуу окуя? Айтып берсеңиз. Мен ошону сизден сурап атам да, эмне окуя болгон? Күлүп, аябай бир кызыктуу болгон экен. Кийим боюнчабы? Билбесем, Билбейт экен. болбойбу кызыктуу окуя? Сиз эркелейсиз кайненеңизге. Эми апама мен мисалы сырт кийим берем. Апам айтып калат да, жолдон токтотуп алып туруп, кой туруңуз, кетпей туруңуз. Чечиңиз, үстүгүңүздөгүнү көрөйүнчү, бул Асеманыкы, Асема алып берди дешип. Ушинтип кийип көрүшөт экен да. Бул кайсы бренд депчи. Чечип алып туруп анан кийин кайра кийип коет экен да. Эми кантип айтсам, экөөбүздүн ортобуздагы окуя кандай окуя болушу мүмкүн? Билбейм эми, мен өзүм милдетимди аткарам. Апам колдоо көрсөтөт. Апам кээде монтаждарга отуруп калат менен чогуу. Бул жерин кичине мындай кылып кой, эл түшүнбөй калат. Бул жерин кичине мындай кылып кой деп мындай совет берет да. Эми Асема, бир суроо. Акыркы жолу качан ыйладыңыз? ыйладыңыз? Эмнеге андай суроо? Билбейм. Сынды күлүп жеңе аласызбы? Анысын айта албайт экенмин. Анткени мен сынган жокмун деп атпаймынбы? Сынды, сын пикирди Сын пикирдиби? Жок. күлүп жеңе аласызбы? Ооба, күлүп жеңе алам. Акыркы жолу. Бирок мен акыркы ыйлаганым бул менин уулум Москвада атасын ошо камап койгонун угуп алып ыйлаганда мен ошондо билгем да, мырзалардын, эркектердин, аталардын көз жашы акпай эле коюш керек экен да. Бул өтө жаман көрүнүш экен. Мисалы, мен да атам ыйлады. Эми Москвада балдарым калып калды да. Анан ошол кезде мындай уулумдун уулуганын угуп, ошондогу ошого көрсөтпөй, бирок андан кийин ыйладым да. Атаңыздын эң көп Асемага айткан сөзү, өзүңүздүн атаңыздын? Эркек болуп калсаң жакшы болмок деп айтат эле. Неге? Ошону атаман сураш керек, неге? Дайым көп айтат ушул сөздү. Көп айтпайт, бирок атама жолукканда ушундай бир 2 жолу айтылган. Ушу сен эркек болуп калсаң жакшы болмок экен депчи. Канча бир туугансыз? Кызмалы эчтекең жок. Бир мүнөзүм, Мирлан байым, честно, мен чын айтайын, мен өзүмө билинбейт алчы. Мен мындай, мени эл тааныбаган эл, нази, жош кыздай көрөт да, бирок мен менен мамиле курганда, мен менен жумушка киришкенде, мен кандай иштешип, кандай жүргөнүмдү, кандай мындай иштерди бүтүргөнүмдү көргөндөн кийин баягы мага көз карашы мындай шефуня болуп калат да. Башкача болуп калат да, эмнегедир. Анан ушундай бир мүнөзүм бар экен, тайманбас, бир мындай жеңилбес. Бул жакшы го. Көп деле жакшы эмес. Эмнеге? Аял киши үчүн эмес да. Оор бекен. Аял киши үчүн эмес, анткени мен чыныгы аял болгум келет да. Назик. Ушундай бир негизи эле кыргыз айымдары ушундай болуш керек да. Назик, мойнунда жүгү жок, үйүндө бактылуу, жылуу жумшак отурган бир айым болуш керек да. Балдарын баккан, балдарына жөн эле убактысына арнаганчы. Калганы анын жумушу эмес да. Калган баары анын жумушу эмес. Айтат болчумун да, мен ошон үчүн кыргыз айымдарын дайыма колдоп келем. Кандай болгон күнү дагы мен ошол кыргыз айымдарын күчтүү экенин билем да. Боз салкындагы Асема кайра болгуңуз келеби?
Босалкында Асема кандай эле? Билбесем. Кандай эле? Билип туруп суроо берет аста. Билбесем. Анан Кайда болгуңуз келеби ошол Асема? ошол эле Асемамын го. Ошол эле Асемам. Болгону босалкын менин жашоомду Ал Асема азыр жок. түпкүрү менен өзгөртүп салды да. Ал Асема азыр жок. Азыркы Асема бул турмуштун татаалдыгын, элдин калп жүргөнүн, бетиндеги маскасын, элди карап калып күлгөндөрдүн бүт көргөн, такшалган Асема, азыркы Асема бул ушул Асема. Босалкындагы Асема бул эч кандай жүрөгүдө эч нерсе жок, жөнөкөй, кредит жок, эч нерсе жок. Жөнөкөй жүргөн Асема болчу, же калп айтамбы? Ооба. Туурабы? Эчтеки эми ал кезде менин биринчи дебютум бул босалк. Ооба да. Анан баягы эч ким деле ойлогон эмес да. Ошончолук Кыргызстан боюнча атактуулук болуп, баягы Асема деген ат таралып, чет мамлекеттен көп сыйлык алып келип, Баку шаарынан жеке сыйлык берип мага сыйлагандары, мисалы. Ошондон улам анан бут тосуулар башталды да. Анан ишенесиңби Мирлан? Мен ушул Аллахыма ушунчалык ыраазымын. Мени баягындай чорственный, ушунчалык бир тарынып калып калбаган, айым кылбай, наоборот жүрөгүмдү жумшартып, адамдардын түпкүрүндө эмне турса да билсем дагы күлүп жайнап эле жашап жүргөнүмө ыраазымын да. Анткени санап киргенде таарынычтар көп болуп, мүмкүн мен жаман бир мындай ушуну жакшылык көрбөйсүң деген бир кыз болуп калмак белем дейм да. Анткени мындай да, мен көп көрөм да, жашоодо балалыгы бактысыз өтсө, урт токмок менен баягы сен андайсың мындайсың деп мазактоо менен чоңойсо, кедейчиликте чоңойсо, ушунчалык бир азаптуу жашоону көрүп чоңойгон уул кыздар, көбүнчө кыздар мерез болуп калат да, чорственный болуп калат, өзүн гана ойлогон болуп калат экен да. Анан ошону көрүп, баягы ушунча могу чыгармачылыктан мындай кенен таралгандан бери Асема жүрөгүндө ошол нерсе, кара ниети жок экенине мен Аллахыма ыраазымын да. Кудайга ыраазымын да. Болбосо адам баласы билесиң да, таарынычтан катып калат, таарынычтан бырышып калат, карайып калат, ушунчалык делетине чыгып калат да, мунун барысычы. Анан ошон үчүн кандай болгон күнү дагы адам бойдон калганга аракет кылып келем да. Аллахыман да суранып келем. Кудай, эгерде кокус мен ушунчалык көп баратсам, көп кетип, же болбосо ушунчалык эле мен тайраңдап эле, ушунчалык эле бир жылдыз оорусу менен ооруп баратсам, суранам, мени артка тартып тур депчи. Ошентип суранып келем. Ошол адамдын мүнөзү өзгөрөт да. Мен ошону билем. Өткөндө Агажол мырза суракка алынган кезде ойлондуңузбу, мүмкүн ушул жашоом киного айланып калса экен деп? Билбейм. Мүмкүн сизди басып өткөн жолду кино кылып тарта аласызбы сиз өзүңүз? Ооба, бирок кийинчерээк. Анткени көп адам соттолуп кетиши мүмкүн да. Көп адам. Мен бул темага уже айткам. Мен жөнүндө кино тартылса, эмне кылмак дегенде, кино тартылса, көп адам соттолуп кетмек. Келиңиз эми ата энеңиз жөнүндө сурайлычы биз. Өзүңүздүн ата энеңиз эмне жумуш менен алектенет негизи? Менин атам Казакстанда ошо баягы тери фабрикада, кожаный чоң заводдо директор болуп иштеген Казакстанда. Андан кийин биздин Кыргызстаныбызда чолпон фабрикасы бар эле илгери. Ошол чолпон фабрикасында көптөгөн бут кийимдер, ошо териден жасалган
нерселер көп эле да. Ошонун негиздөөчүсү, ошол фабриканын директору болуп иштеп жүрдү. Ошол апам болсо өмүр бою өмүрүн ошол илгерки азыр калп айтпасам О акыл деген басмасында иштеди. Андан кийин Бийиктик деген басмасында главный редактор болуп, ошол чыгармачылыкта жүргөн, ошол акын жазуучу, китептерди чыгарган маданияттын өкүлдөрү менен иштешип, китептерин чыгарып берген Жумагүл Соронкулова деген айым болчу. Өтө жакшы. Болсо жакшынакай ошо атам экөө кемпир чал болуп, чай ичип, жакшынакай жашап келишет. Бишкек шаарында. Кино жаатында Асеманын конкуренти ким? Мирлан, абдан жакшы суроо болду. Ишенесиңби? Мен баягы бос салкынга чейин конкуренция деген эмне экенин билчү эмесмин да. Бирок мен будучи азыркы абалда туруп мен түшүнөм да. Көрсө кичинекей кезимден бери эле конкуренция болчу экен да. Апамдын кулактарын жеген адамдар болгон экен да. Кызыңды мындай кийинтип коюп турсуң. Анан акчаңар көп экен. Андай экен, мындай экен депчи. Азыр өзүмчө ойлоном да. Апам айтпаса да эле ошондой сөздөр болчу да. Кызың мындай, кызың тиңдей депчи. Башка өстөрүн кыздарына салыштырып эле, атаандашып эле ушинтепчи экен да. Шоу бизнеске келгенде атаандаштык чын эле бар. Ким? Роль үчүн өлүп кете тургандай да. Ким? Эмне кыласың, ким экен? Ким деген суроо бизге өтө көрүүчүлөр да ойлойт да, ким депчи. Хорошо, айтайын. Бос салкында тартылып, анан кийин Урун махабатында тартылып, анан кийин Бедная Татьяна, Эрнест агай катар кинолорго тарта берди да. Анан Гүлмира деген эжекебиз бар. Азыр уже улгайып калган, улуу эле эже болуп калды. Грим Мёр айым да. Ошол мага айтты да. Асяма тобою пользуются, деди. Ты как тряпка, деди. Ты тряпка, деди. Ачык элечи. Бул азыркы возрастында мен азыр ойлосом, көрсө мени киного тартылбашын каалаган экен да. Ал жерде көп эле адамдар, айымдар, азыркы кезге чейин деле мисалы мен сага айтып коеюн, столдун үстүндө актрисалар чогулуп калса, сөзсүз менин көзүм менен монтип карашат да, башка бир белгилүү актриса жаныма келип учурашып калса, прям менин көзүм менен карашат да, ушул актрисаны жаман көрөр бекен, эмне болуп кетет экен, прям ошол көрүнөт да. Мирлан, мен түшүнбөйм, мынчалык эмне кылдым, же жолдошторун тартып алдымбы, же эмне себептен мынчалык көрө албастык депчи. Мен наоборот сүйүнөм. Атаа чыккан актрисалар болсо, мен суктанган актрисалар деле бар. Кудайым буйруса, Кудайым эле буйруп калса, мен деле мисалы өзүмдүн тасмама тарткым келет. Жаш сонун кыздар келатат, чыгып атат. Молодцы, мен наоборот суктанам. Бирок эмнегедир ушундай да, конкуренция деген бар да. Анан Гүлмира эженин сөзүн азыр ошол мындай бучактай турат да. Жакында мен ушудан кутулдум да. Анткени кинодо биз илгери мен бекер тартылган күндөрүм болгон, мага карыз болуп калгандар да болгон да. Анан бекер эле тартыла берет деген сөздү дагы мындай кечке эле айта беришти. Өзүңдүн эмеңди билбейсиң депчи. Ордуңду билбейсиң деп. Мен апам, атам ошо шоу бизнесинде жүрбөгөн адам мага ким түшүндүрөт аны? Эмне кылып түшүндүрөт? Азыр ойлосом, азыркы жашымда ойлосом, бул жөн эле уруштуруу максатында, менин жолумду тороо максатында, менин көңүлүмдү оорутуу максатында, жөн эле чыкпай калсын, желаниясы качып кетсин деген эле
үчүн эле мен ушундай сөздөрдү угуп турмун да. Болбосо мен секеле кыз эч жамандыкты көрбөгөн элдин баары сонункен деп жүргөн Асема ушундай ой толтура нерселерден өттү башым. Кылбаганды да кылды деп Ошол күлүп эле өтөсүң да. Анткени эгер сен кылган болсоң же болбосо ошолор айткандай болсо чын эле бир ушунчалык мите курттай болуп ичиңде кириң бар бирөө болсоң да мен ойлойм да ал нерсе көрүнүп эле билинип эле калмак болсо керек. Мен сырткы кебетем да. Курманжанды аткар ролуну бергенде аткармак белеңиз? Чакырган но мен жаңы төрөгөм. Жаңы төрөп баягы андай баягы кийимдерди кийип аттык да. Эмизем да мен. Ооба. Чермени кийип батпай койдум да. Бирок чакырган. Чакырбай койгон эмес, чакырган. Кайсы ролго? Башкы каарманга Курманжанды атканын жаштык кезинде. Бир шанс Эмне? кетти. Неге шанс? Ну бул Келет. деген Кудайдын буйругу да. Мен баары баламды тандамакмын. Азыр өкүнбөйм. И мне кажется, мен ойлойм, что Элина Абай кызы дагы өтө сонун аткарган. Кандай кыз ошол кыз? Негизи. Ал эми мага сестренка катары да. Мен аны менен мындай сырдашып баягы подружка эмесмин да. Ал менен как сестренка катары сүйлөшчүбүз. Ал кезде эми киного чогуу тартылып калып ошол өтө сонун кыз. Ал кызды бийге бар деп уговаривать этип канча жүрдүм. Таланттуу кыз. Негизи биз наоборот таланттууларды көтөрүшүбүз керек да. Колдон келген жардамды беришибиз керек деп ойлойм да. Жакшы, түшүнүктүү. Бир суроо берейин дагы. Эмне себептен Асеманын конкурентине сиз бизге айтпай койдуңуз? Мен өзүм мен эч ким менен конкурент салышпайм. Сиз болбойсуз. Ал сизге конкурент. Албы мага? Аны билбейм, ал силерге көрүнөт. Жок, бизге көрүнгөн жок. Келгендерди эле байкасаңар болот да. Бизге көрүнгөн жок. Бизге ачык жарык маалымат бар. Ким? Ух ты. Билбейм. Бирланбай. Жок. Честно, билбейм. Жок. Макул, бул сыр бойдон калсын. Буюрса бул тема боюнча дагы бир күн ооба маалымат беребиз. Асемайым, Нуржамал Турган кызы деген ким бул? Ал жакта эмнелер болгон, бир ушул жөнүндө бир ачылыңызчы. Андан кийин дагы бир эки жакшы сонун суроолорубуз бар. Ал менен дагы бир сырдашабыз. Нуржамал эже бул өзү кытайлык кыргыз экен. Кытайда ырчы айым. Нуржамал эже менен мен Бишкекте тааныштым. Бишкекке келгенде тааныштым. Жолугалы деди, биз сиз менен жолугалы деди. Анан чайдын үстүндө ошо Султан Садралиев мен, анан ошо Нуржамал Турган, анан ошо Нуржамал эженин жардамчысы болуп чай ичкенбиз. Чайдын үстүндө ошол эженин Султан жазган ырына клипине туш берүүнү сунушташкан да. Сизди? Ооба. Анан дароо эле макул болгом. Анткени баягы Султан суранганынан дароо эле макул болгом. Ошол анан ошонтип эле тартылып калдым. Тартылып калгандан кийин эмнеден улам баягы ызы чуу болду, өзүм деле билбейм. Таптакыр түшүнбөйм, бирок эсимде ошо клип тартылып аткандан баштап аягына чейин ошо баягы ким эле Санжыра радиосунун ошол продюсери Алмагүл деген айым кечке чалып атты да. Анан сизге? Жок, мен аны тааныбайм да. Нуржамал эженин телефонуна. Анан Нуржамал эже аябай переживать этип, ар жака басат, бер жака басат. Ушундай бир кызыктай бир абалда болуп атты да. Мен деле түшүнгөн жокмун.
чын мына орозонун куттуу күнүндө мен билген да жокмун эмне кеп болуп атканынчы. Анан бирок ошо клипти тарттырбаганга аракет кылып атты Алмагүл айым. Анан таң калып эле баягы Нуржамал эже клип отмена болуп атабы же эмне, ошо отмена кылсамбы эмне кылсам, Алмагүл клипти тартпагыла деп атат. Ошо деп эле кайра эле телефон чалат да. Сен аны клипке тартпагыла деп атат. Жок, уктурсаң, ага чейин мен аны уга эле электим. Эмне болуп атканын түшүнбөйм. Прям кадимкидей эртеден кечке чалып атты да. Ушундайды билесиң? Ушундай болот. Мен таң калдым да, эртеден кечке зерикпей чалганда, как будто ей заплатили да. Анан комнатага баарыбыз отурабыз да. Анан уже Нуржамал эже тажагандан телефонду громкоговорительге койду. Сен аны тартпа. Мен сага айтып атам, Анжеликаны тарт. Мен айтып атам деп эле аябай приказ менен. Эң жаман жери билесиң эмне болду? Менчи мындай мен тааныбасам, ал адам менен мамиле курбасам, Алмагүл деген айым менен. Бирок эмнегедир Алмагүл айым менин үй бүлөмдү жакшы тааныйт экен, жолдошумду, мен жөнүндө ушунчалык начар нерселерди сүйлөдү, Мирлан. Мисалы? Ал вообще болбогон кыз, жаман нерселер да, баягы мага тескери жагы да. Мен оозум ачылып калды. Ушунчалык көп информация мен үй бүлөм жөнүндө, мен жөнүндө кайдагы нерселерди сүйлөп атсачы, уговаривать этип атат да. Болбой эле тартпай сен аны. Мен сага айтам, сонун Анжелика турат. Анжелика чомтут Анжелика. Эч эле оймо келбейт да. Анжелика биздин баягы шоу-биздеги Анжелика. Эч эле оймо. Анжелика чомтут депчи. Ой, шумдук бир нерседен өттү да мындай. Чын айтайын, мындай таң калыштуу күн болду да. Анан мен изилдедим. Алмагүл деген жолдошум бардым да. Ал жол ошо Алмагүл деген айымды тааныйсыңбы? Ал жол тааныйт экен. Ал деген ошо Санжирада иштейт. Анан сүрөтүн көрдүм. Анан ушу Санжирада иштесе, маданияттын арасында жүрсө, мен шокмун да. Адам баласычы мындай болот да, мисалычы үй бүлөлүү көргөн адам, бала чакылуу болгон адам, ата энеси бар адам, билим, эгер Санжирада иштеп аткан айым болсо, билими бар адам да. Интеллигент. Да. Анан ушундай адам ошо билбей туруп, ушул жөн эле мындай шатыратып эле жаман айтып салды да биз жөнүндөчү, биздин үй бүлөбүз жөнүндөчү. Ой, таң калып, оозум жабылбай, мен шокмун да. Аябай мындай прям ошол нерсе мени кадимге таң калтырды да. Бирок ал кезде сиз күлгөн жоксуз, бирок ыйлагыдай болуп турдуңуз. Ыйлаган жокмун, бирок мен шоковый абалдам да. Анан Нуржамал бирок до конца түшүнбөй аттым да. Эмне болуп атканын түшүнбөй аттым да, бирок ушундай бушайман болуп атышты да. Чоң нерсе мындай секрет бойдон калды да. Анан аягында айттым Султанга чалып, эмне болуп атат дедим. Баары болду, бүттү, сөз бүттү, болду, болду деди да. Ну болду, анда болду. Ошентип клип чыкты. Клип чыкты. Бирок мен аябай таң калдым да ушул айымгачы. Ак жол мырза эмне деп айтты аны? Таныйм дедиби? Ак жол эми биз мындай дейинчи, баягы мактагым келбейт. Биздин үй бүлөдө, биздин тегерегибизде биз бирөө жөндө баягы жаман айтып, жаман сөздү ээрчитип, анан аны ушактабайбыз да. Андай адат жок. Андай адат жок. Ооба. Даже ак жол ошол жерде ошо камакка алган кимдин айынан отурса дагы ошолорду даже жакшы адам деп атат да. Анан не то что Алмагүл да, мындай карасаңчы, мен шокмун да. Аябай мындай чындыгында жаман көрүп калдым. Чын. Эгерде жолугуп калсаңыз эмне деп айтмаксыз? Эмне деп айтам?
просто мне интересно было, за что это все вообще для мага керек беле мунун баары депчи мынтип ойлойсуң да, мага мунун баары керек беле. Мен вообще не в курсе ничего. Бул суроонучу көбүрөөк ушу Султан билет болсо керек, Нуржамал эже билет болсо керек, бирок причем тут Анжелика? Өзүм деле таң калдым. Султан бул Султан Садыралиев. Ооба. А Анжелика тартылып бере экен анан? Тартылдыбы Анжелика? Жок, тартылган жок. Ооба. Мен өзүм бул нерсени түшүнгөн жокмун да жакшы. Эмне себептен мындай болду? Эмнеге андай болду? Бул окуя качан болду? Чын айтканда эсимде жок. Бир 3-4 жыл болуп калды го бул клиптин чыгышына. Ооба. Даже 4-5 жыл болуп калды окшойт. Ошол. Менин максатым, менин Жардам мага берүү. айткан нерседен мен качкан Аманатты жокмун. аткарып берейин дедиңиз. Жакшы, өзүм профессионалдуу деңгээлде эле аткарып берип кой. Ошол. Бирок клип чыкты. Ооба, чыгып, аябай жакшы чыгып, ырда сонун хит болуп, өтө сонун ыр болду да. Аны эл деле билет, көргөн. Сиз кино тармагынан шоу бизнеске келдиңиз. Туурабы? Жок, билем, эми биз сырткы көз караш менен караганда тармак бир деп айтышат. Бирок шоу бизнес башка, кино тармагы башка. Кимиси оңоюраак экен? Кайсынысы оңой? Кино тармагы же болбосо шоу бизнес? Кино тармагында сага чайыңа уу кошуп берип койгонго даяр да. Шоу бизнесте атаандаштык болгону менен бирок адамдар өтө эле начар нерсеге барбайт да. Сый урмат бар. Сый урмат бар, анан монтип өлүмгө чейин барышпайт. Мен ошону айырмай алам да. Сиздин уулуңуз менен кыздарыңыз кино тармагына барам десе эмне демексиз? Жок демек. Эмнеге? Башында эле жок болгон. Балдарым чыгармачылардан, бирок башка тарабынан. Каалабайсыз? Ооба. Каалабайм. Анткени бул тем более эркектерге, мырзаларга булар эми бардык нерсени өзүнүн мойнуна алып, ответственностька мындай бекем турат да. Эркек мырзаларчы үй бүлөнү багат, балдарын багат дегендей, жакшы табыш керек, акча табышкер болуш керек, акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек. Ошон үчүн мен эркек уулдарыма көбүрөөк ошо билимге басым койдум. Бирок обещать эте албайм. Кичинекей балам меники ырчы болчудай да. Ошол болбой эле ырчы болчудай. Акжол мырзаны сиз түрмөгө түшкөнүн 7 уктасаңыз дагы түшүңүзгө кирген эмес. Туура да. Же жүрөгүңүз сезип жүргөн беле? Жок. Бир күн келип, бир убак Акжол мырза уйкунан туруп, Асема жүр кеттик Баткенге, эми Баткенге барып, ошол жакта жашайбыз деп калса, эмне деп жооп берет элеңиз? Бул суроого биз уже сүйлөшкөнбүз. Кеттик десе кеттик демек. Поехали. Барып эле жүрбөйбүзбү? Баткен жагат, шарт түзүп койсо, бардык нерсе эле жагат адамга. Шарт эле болсо. Шарт бар го Акжол Баткенде шарт бар да ал үйдө. Эми акырындан кылып атабыз. Асемага берилбеген эксклюзивдүү суроо. Кайсы суроо болчу? Эч берилбеген суроо. Жактабы? Жок, негизи жашооңузда. Бардык эле суроолор берилди. Жок, сиз үйдө олтурганда мага моундай суроолор берилгени сонун болмок эле деген сыяктуучу. Ошондойбу? Андай суроону ойлонбоп турум. Ойлонбодуңуз. Анткени андай убакыт болгон эмес да, мисалы силер никогда мындай суроо берилсе экен дегенге койбойсуздар да. Өзүңөр даярдап аласыздар да. Анан ошондон улам жооп беребиз. Акыркы кезде сиз Москвада жүрүп калдыңыз. Туурабы? Ооба. Жүрүп эле атабыз азыр деле. Жүрүп атасыз. Ал жактагы мигранттардын абалы кандай экен?
Эми чындыгында мен апам өзү Санкт Петербургда окуган да, ошол жактан окууну бүткөн. Анан апамдын айтышы менен баягы менин оюмда Мгм. Москвадан келген адамдар чай берели, Москвадан келишиптир, үй курушуптур, антиптир десечи, о, Москвада укмуш окуп, булар укмуш иштеп келиптир деп совсем башка ойдо ойлочу экенмин да. Анан Москвага барган адам бул деген элита, бул деген алдын ойлогон ушунчалык бир укмуш абройлуу адамдар деп мындай ушундай ойлочу экенмин да. Москвага барып өзүм терим менен кыйынчылыкты көрүп, ошол абалды көрүп, ошолордун жүргөн жерин сезип, даамын татып, жашап, мен дагы көп кыйынчылыкты көргөн жокмун, болушсом керек деп ойлойм. Анткени максатыбыз биздики башкача болчу. Мен жумуш боюнча бардым. Жумуш мени обеспечивать этип атты да. Мен жумушум менен биргеликте ошо балдарымды алып бардым. Балдарымды ошол жака окууга тапшырттырдым. Биз ушундай бир азыркы учурга туш келип калыптырбыз. Бир аз түшүнбөстүктөр болуп, биздин баягы кыргыз бир гана кыргыздардын эмес, эми негизи эле ошо Москвага мигранттардын, биз эми мигрант болуп саналып калабыз да, Ооба. ошондойчу. Кантсе дагы, канча күн өтсө дагы биз ошо мигрант катары биз балдарыбызды ошо киргизе албай калат экенбиз да. Ошондой учурга келип калып, бир аз кыйынчылык көрдүм. Болбосо буга чейин андай тема көтөрүлгөн эмес экен да Москвадачы. Анан ошо көрдүм, көрсө бизде кыргыз элим черный көбү черный рабочий болуп иштейт экен. Мектепти бүтпөй эле барып иштегендер бар экен. Азыркы жашоодо деле мисалы жаштар 13-14 жаштан баштап жүргөн өспүрүм кыздар бар экен, иштейт экен. Ошол көрүп алып абдан боорум ачыды, жүрөгүм ооруду. Ушул кыргыз элим башка өлкөдө ушинтип черный рабочий болуп иштеп жүргөндөрүн көрүп, мындай бир боор тартат кезинде. Ошол көргөн адамдардын ордунда сиз болсоңуз ошентип барып иштейт белеңиз? Ооба. Эмнеге иштебейт экен? Жумуштун эмнеси уят? Мгм. Болгону бир гана нерсеге айтат элем, ошо ата энелерге суранат элем, балдарыңарды жумушка иштетип, жөнөтүп, ошо акчасын күтө бербестен, балдарыңар ошо окууга тапшырсын, билим алсын деп жөнөткүлө деп суранмакмын. Анткени кадимкидей жүрөгүм ооруду, ачыды. Азыркы жаштар билим деп барбайт, аякта черный рабочий деп көрүп атам да, көрдүм. Анан ошо көбү кандайдыр бир болуп аттым, жакшы майрамдык кечелерде жүрүп аттым, концерттерде болуп аттым. Жаш кыздар мисалы азыр мен билбегенде эле ичимдиктерди билишет экен, ичимдиктерди ичишет экен, кадимкидей ичип алып эле ошо мушташышат экен. Баягы ушундай нерселер болот экен. Анан ошол жаш кыздарды эмнеге ата энелер жөнөтөт, мен ушул кезге чейин эч түшүнө алган жокмун. Дагы бир окуяларды көп көрүп аттым, угуп аттым. Ар бирөөнүн өзүнүн түйүнчөгү болот экен, тамагы болот экен, бекитип койгон тамактары болот экен, негизи эле ар бирөөнүн өзүнүн ключу болот экен. Анан кантсе дагы кичинекей элдер менен жашап калган учурда ортого тамакты койгула деп үйрөтүп аттым, биримдүүлүккө. Мисалы бекиткен тамагы же көгөрүп кетет, же чирип кетет. Ал чирип кеткенче биякта ортодо тамак ичип отурган жакшы эмеспи деп көп эле үйрөтүп аттым. Мен мүмкүн жакпай турдумун ушинтип айтканыма, бирок мен каалайт элем кыргыз элим биримдүү, бири-бирине баягы боор тарткан эл болсо экен деп тилейм. Анткени Москвага барганда именно ошо кыргыздарды алдаганын көрүп алып, даже мен деле алдандым да. Бул эми Эмне болуп алдандыңыз? Акчага бул эми алып? ооба, бизнес экен да. Документтерди жасашат экен алдап. Көп нерселерди эми ал өзү Москвада жүргөн кыргыз эли өзү билет. Кандай нерселерди, анан негативтердин баарын айтпай эле коеюн. Жакшы күндөр өттү. Аз деле мисалы өтүп атат. Барып келип турабыз. Эми башында балдарыбызга жардам берип, жанында жүрдүк. Ошол. Сонун мага эгер эл эле болбосо, ошо Москвада жашап калмакмын да. Мага жакты. Чындык маалымат берилди деп ойлойсузбу азыр эми?
ооба, Чындыкты айттыңыз. чындыкты айттым. Кандай кереметсиң деген чыгармаңыз чыккан. Мгм. Ал чыккан Анын кезде аты сиз ах эмес да. жок бар Анын да, аталышы Асем кыз деген жок бар да, ооба. бар да. Ооба. Ал кезде сиз кайсы жигит менен кыз жигит элеңиз? Эч ким менен Турмушка чалик болчусуз. эч ким менен кыз жигит болгон эмес. Турмушка чалик болчусуз. Ооба. Чындык. Чын. Сезбек байкелер менен чогуу бир команда болчусуздар. Шоу бизнесте. Жок, бир команда деп деле айта албайм. Бирок ошол Сезбек менен Чөйрөдө. Баягы баары бир биз шоу бизнесте ырчылык тарапта ырчылар баары бир жолукканда баарыбыз эле жакшы мамиледебиз да. Анан мондай чөйрө болуп жүргөндөрүн мен аз көрөм да, андай деле көрбөйм. Улуу муундагы эле адамдарды көрбөсөм. Анан негизи эле баягы Сезбек менен дагы Боз салкында биз канча 2 ай 3 ай чогуу жүрдүк да. Ошол эле атак Сезбек мага көп нерседен көзүмдү ачып, жолумду көрсөтүп, үйрөтүп, көп нерселерди ошо чогулуштарда, жолугушууларда улам чогуу жүрүп атып эле Ак жол менен тааныштырган. Ошол анан Себепкер. Ак жол ооба, Сезбек себепкер болуп Ак жол менен таанышып калдык. Бул ыр эмнеден кимге арналып чыккан? Мен эми Балконский деп коет го. Ошондойлордун баягы арасындамын. Анан кимге арналып чыгып атканын билип деле чыгарган эмесмин. Болгону биз ошол эки мындай ярусный кроватьта жатабыз. Үстүндө мен, астында бөлөм. Чогуу жашадык. Үйүбүздө бөлөм жашады 5 жыл. Бизде окуду, жатты, жашады. Анан үстүндө жатып алып Жипар Исабаева деген эжекебиздин китеби бар экен. Апам Жипар эже менен иштешкен экен. Апам Жипар эжени да апам тааныйт экен. Жипар эже да тааныйт экен. Көп эле акындар тааныйт экен да. Анан эженин китебин ачып эле мындай сөз бар экен, ах кандай кереметсиң дегенчи. Анан жөн эле жаткамда анан ах деп эле ушинтип аткамда, ах деп эле ушинтип эле ойноп атам да. Анан ах кандай кереметсиң, ах деп туруп ылдый карап, жакшы насың деп бөлөмө тийишип атам. Анан мени мынтип жатмай койчу сен дейт да. Анан улам тийишип анан ушинтип ырдап атып эле ошол обон күнүгө сакталып калат да мээмдечи. Анан ушинтип атып эле өзүм эле обон чыгарып койгом. Азыр ушул ырды Ак жол байке менен олтурганда ырдап каласызбы? Албетте. Эркелеп. Наоборот, мага эркелеп ырдашат. Ак жол байкенин сизге эң көп эркелетип сүйлөгөн сөзү? Козу дейт эле да. Анан козу деген сөзүн мен капаланат элем. Козу деби, я тебе не ягненок деп эле аябай тартынып берет элем да. Анан кийинчерээк өзүм балдарымды козу деп калдым да. Көп айткан сөзү менин даткам деп айтат. Даткам мен даткам депчи. Болду. Эми биздин акыркы суроолорубуздун бири келип калды. Дос менен экижүздүүлүккө көз карашыңыз кандай? Дос менен экижүздүүлүккө канча досуңуз бар? Достордон экижүздүүлүк болдубу, болбодубу, саткындык деп коет го негизи. Ой, албетте Мирлан, болот да. Албетте. Дос керек бекен өзү бизге? Мындай жооп берейинчи. Адам адамга керек. Адамга керек. Бардыгыбыз эле идеалдуу эмеспиз. Бардыгыбыз эле көп нерсени баягы билип билбей жасап алабыз. Күнөөлөрүбүз бар, баарыбызда эле бар. Анан кандай дос, жаман доспу, жакшы доспу, ал адам өзү билет. Ар бир адам өзү билет. Кандай адам экенчи. Эмне кылганын да өзү билет да. Ошондуктан мен бардык нерсени бир гана Кудайга коем. Анткени эң эле справедливый, эң эле ошол Кудайым адамдарды ордуна коет да, наказывать этет да. Аны сен көрөсүң да, анан аны көрүп, наоборот, бооруң ачыйт да, анан
мындан сырткары сен эчтеке дей албайсың, кыла албайсың. Ошондуктан баягы эми кандай күн болгондо дагы жамандык жакшылыкта турган адам кээде дос деле болбой калат экен. Бөлөк адам туруп коюшу мүмкүн экен. Күткөн адам эмес, күтпөгөн адам келип калышы. Тааныбаган адам туруп коюшу мүмкүн экен. Болдубу сизде ошондой? Болду. Неден? Мен Москва менен Кыргызстандын ортосунда туруп калдым да. Жолдошумду камакка алганда туруп калдым. Анан эмне кылышты да билбей калдым. Москвада жарым жүрөгүм, биякта жарым жүрөгүм. Анан эмне кылышты билбейм. Анан бирок совсем эле чужой эле адамдар, Москвада иштеп жүргөн мекендештер, ошолор көп нерсени көтөрүп берди да. Ошолорго мен азыр сенин эфириңде ыраазы жылым айткым келет. Анткени ушул кезге чейин азыр бетме бет көрүшө эле делекпиз. Бирок ушунчалык мындай туруп беришти, аягына чейин туруп беришти да. Акыркы суроом болсунчу. Бирок түз жооп бериңиз. Бирок мен мына түз эфирде канча нерсени айттым, бирок чекелеп өтүп аттыңыз. Ушул суроого түз жооп бериңизчи. Туруп бербеген адам ким? Бир өзүн айтыңыз, болду, эфир жыйынтыктайбыз. Андай болбойт. Акыркы суроом бүттү. Туруп бербеген адам ким болду эле, бир өзү атын айтыңыз, болду. Ушу менен эфир жыйынтыктайбыз. Эч болбосо ушул жерден мен бир фишканы карап калайынчы. Адам аласы ичинде, мал аласы сыртында деген сөз бар го. Мен ойлойм, баягы менин ата энем бар, бир эмес эки билимим бар, жакшы ток чөйрөдө жашоодо чоңойгон кызмын, кыргыз элимдин кызымын. Анан бирөөнүн ошол турбай койду, мынтпай койду деп айткым келбейт, уят кылгым келбейт, Эрлан. Мүмкүн аны биз тааныбайбыз. Ал адам жок, биз эми менин тегерегимде, жолдошум экөөсүнүн тегерегинде жалаң опурталдуу, абройлуу, орду бар, чоң адамдар турат. Анан азыркы учурда, азыркы абалда эч кимге мен жолуна мен себепкер болгум келбейт да, жамандыгына да, жакшылыгына да. Ошон үчүн болгону мен билем, что эртеңки душманың бүгүн дос болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү досуң эртең душман болуп калышы мүмкүн. Это мен 100% билем да. Ошончалык билем. Ошон үчүн жашоону бактылуу жашаш керек экен, азыр жашаш керек экен, азыркы учур менен. Мына азыркы нерсе менен мындай кайф алып жашаш керек экен да. Сиз айткан адамга бир күн ал муктаж болсо, сиз эми туруп бере аласызбы? Туруп берем. Ал сизге турбай койду, сиз туруп бере аласызбы? Туруп берем. Кайра эле. Туруп берем. Ушундай тарбиялантырмын деп ойлойсуз. Апам атамды урушам. Ушул кезге чейин неге тияктык, бияктык, бул, тиги, бул деп чоңойтподуңуз? Неге жамандыкты көрсөтпөй чоңойттуңуз деп урушам. Мүмкүн ал ушул биздин кызыбыз эч нерсе муктаж жок, бирдеке муктаж эмес, муктаж болбосун деп чоңойткондур. Ооба. Макул, мен деп сурайынчы анда. Апаңыздын акыркы жолу сизге ыйлаган бир көз жашын айтып бериңизчи. Неден улам сизге ыйлаган эле ал? Мен Москвага кеткенде ыйлады. Неге? Кыйналасың деди да. Кыйналасың деди. Эне да аял киши, ал дагы качандыр бир күнү жаш кыз болчу, ал дагы анын да кыялдары болчу. Анан акыркы демине чейин апам менин кыйналганымды көргүсү келбейт. Дайыма жадырап, жайнап, эчтекеден кем болбой, красивая, статная, фигурная, дайыма ошо курсагы ток жүрсө экен деген эне баарында эле эне ушундай болсо керек деп ойлойм. Чалып турат. Күнүгө чалат, контролдойт. Тамак жедиңби? Ооба. Деп. Эмне иш кылып атасың, каяктасың, канчада үйгө келдиң, балдарың жакшыбы, тияка чалып койдуңбу, билип койдуңбу деп. Бүгүнкү эфирден мен ойлойм эч кандай жоопторду биз кыркпайбыз деген үмүттөмүн. Неге? Бүгүнкү көрсөтүүбүз өтө сонун болду.
Албетте урматтуу теле көрүүчүлөр, жакынкы күндөрү соц тармактардан сөзсүз түрдө бул Асем айымдын мыкты жоопторун күткөнгө аракет кылабыз. Биз дагы сиздерге маалыматты берүүгө аракет кылабыз. Албетте бул көрсөтүүдөн биз хайп жасамай деген бизде жок. Бизде болгондой кыркып ушул элдер көрсө экен деген эле ой максатта сиздин болгон маалыматтарыңызды биз элге чагылдыруу бул биздин милдет. Анткени сиз Асема деген сиз албетте биздин жаныбызда жөнөкөй кыз болгонуңуз менен, бирок сиздин деңгээлиңиз албетте Кыргызстанда өтө аты күчтүү айымдардын бирисиз. Рахмат. Мен дагы бир ошол эфирди пайдаланып, ошо мен жокто, мен балдарымдын жанында жүргөн, ошол мен менен иштешкен ар бир адамга ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мен балдарыма мен жөнүндө ушунчалык бир окуя иретинде, тарых иретинде ушундай сонун нерселерди айтып беришет экен. Мындай жүрөгүм жылыйт да. Ушунчалык бул жакта мындай болгом, тиги жакта мындай болгом, мен баскан жолдорумду эстетип, көрсөтүп, балдарыма көп жакшы акыл насааттарын айтып, ошол кезге чейин мени колдоп келген жакындарыма, баарына, ушу балдарыма тарбия берип убактын бөлгөн дагы адамдарга ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар. Негизи эле кыргыз элим аман, эсен, ток, тынч жашоодо жашасын. Рахмат сизге биздин куттуу студиябызга келип бергениңиз үчүн. Мен ойлойм биздин эфир жакты деген үмүттөмүн. Жакты. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, сулуу биздин айымыбыз Асем айым болду. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Мирлан Муратов алып бардым. Албетте буюрса эртең дал ушул убакта, дал ушул сааттарда жолугушканча сак саламатта калыңыздар.